Оңызбек Сарылбекович, негізінен ең жақсы маселени алып шыққансыздар, мен колдойм. Бир мынау санариптик далилдер боюнча да бир суроо бар. Далилдер кайсыл жерде сакталат, кайсыл мамлекетте сакталат? Ушул боюнча да бир маалымат берип кетсеңиз. Мамлекеттик органдабы? Мынау санариптик далилдер боюнчачы. Эми онлайн өткөндө ал жерде видео фиксация, аудио фиксация. Маалыматтар кайсыл жакта Сот сакталат? органдарында калат. Түшүнбөдүм, кайталап койсоңуз. Сот органдарында. Бул жерде мыйзам долбоору ошол сот отурумдарды онлайн форматта өткөрүү сунушталып жатат. Ошондуктан бул ошол запистер, аудио, видео запистер, булар ошо сот системасында райондук сот болобу, областтык сот болобу, ошолордун карамагында калат булар. Ушул техникалык база, человеческий ресурс баары жетиштүү да сиздерде? Бүгүн ошол дайында уже. Бүгүнкү күндө ошол бул мыйзамды иштеп чыгып атканда биз жогорку соттон да маалымат алганбыз. Ошондо бүгүнкү күндө жалпысынан бир 70% сот залдары уже аудио, видео фиксация менен камсыздалган экен. Баары дайын. Эми ушул юридикалык же процессуалдык каташылыктар кетсе, мындай бир ушул видео эмелер жоготуулар болсо, буга ким жооп берет? Бул жерде биз ушул мыйзам долбоору менен бул сот системасына жүктөлүп атат. Себеби дегенде ал ошо сот залындагы видео фиксация болот, аудио фиксация болот, аякта сакталат. Ошондуктан бул мыйзам долбоору боюнча биз ошол жака жүктөлүп атат. Рахмат. Аябай жакшы мыйзамды алып чыккансыздар. Рахмат. Мен колдойм. Рахмат. Рахмат.